Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Жал айылында Цело Жалда жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Цело Жал айылынын кире бериши. Киреришиндеги Аруке дүкөнү бар бул жакта, жана 152 маршрутканын конечный тугандар. Ушул жерден сиздер түз эле батышты карай барып, асфальт жол болот, ошол барган жолуңуздар. Асфальт жол бүткөн жерде сол таракка буруп алып, анан кайра оң таракка бурсаңыздар, Гагарин көчөсү биринчи даректе сатылуучу үй жайгашкан. Аралык ушул жерден жакын эле болуп калат тугандар. Анан бул 152 маршрутканын сырткары бул жерден 360 дагы бир маршрутка жүрөт тугандар. Ош базарына бул 152лөр Аламидин базары тарапка барат экен, Южный магистраль менен. Анан район жөнүндө айтсак, бул жак тугандар шаардын түштүк тарабы, мынакей тоого жакын, абасы таза, жайы салкын дешет көпчүлүк. Дагы эмне маалымат? Мына ушундай. Эми барып мен калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Айта кетчү нерсе мынакей мектеби жакын бул жерде. ФАП, садик, айлык мектептер баары жакын экен. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юстүн көчө тарабы. Дареги Гагарина көчөсү 1Б дареги болуп калат. Көтөрөңүздар көчө тараптан дарбаза. Түзө чыксаңыздар мынакей бул жерде мектеп, садик жакын. Бул жак айыл өкмөтү баары жакын болуп калат тугандар. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер тугандар, Село Жал айылы Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Бишкек шаарынын түштүк тарабына тугандар мынакей тоолор жакын. Кышында аба таза, жайында салкын болот дешет көпчүлүк. Так, андан ары бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу. Чыгыш тарабындагы чек арасы пескалок менен забор. Андан кийин мынакей көйлө машина баткандай жер, жана бул жакта узун туурасы 13кө 5 болгон үй. Стенасы толук түрдө бышкан кирпич, жана тышкы тарабынан утеплять этилген. И плюс паровое отопление бар экен, ал электр энергиясы менен жана көмүр менен жылыткан, котел менен үйдү жылытат. Бул түштүк чек арасы, батыш чек арасы тугандар. Так. Мынакей. Утеплять этилген. Стена толук бышкан кирпич. Анан документтер боюнча айтсак, кызыл китеп бар экен тугандар, 4 соток болгон жер участок. И суу, свет бар, жана санузелдин суусу бул жактагы септикке куюлат. 13кө 10. Үйдөн сырткары төрүндө дагы мондай бош жер бар. Кааласаңыздар чоң үй деле салсаңыздар болгодай. Бул жакка навес кылсаңыздар деле болгодай тугандар, чоңураак. Эми азыр үйдүн ички тарабын көрсөйүн. Баякелер. Деке бул негизги кирүүчү эшиги. Үйдүн көрпүраңыздай темирден болгон эшиги орнотулган. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка тугандар. Так. Бул жактан түзөсөк калган бөлмөлөргө, сол тарапка карай кирсек, ванна, душ, жана үйдүн ички тарабында ажаткана жайгашкан. Кир жууган машина орнотулуптур. Дуалдары кафель, суусу аристон менен жылыйт, потолок натяжной. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган тугандар. Кире бериште газовый плита, электрический плита орнотулуптур тугандар. Жана түз эле кирсеңиздер, тамактануучу бөлмө, жана мынакей кухонный мебель, потолоктор натяжной, батыш тараптан пластик терезе, отоплениянын батареялары. Мынакей. Жана оң таракка бурулсак бул жерден бир балдар бөлмөсү. Чыгыш тарабынан терезе бул балдар бөлмөсүнүн тугандар. Бул кухнядан түз эле өтсөк, бул жакта бир спальня бөлмө тугандар. Окей. Түштүк тарабынан терезе, отопление батареялары, көрө тургансыздардай ремонт. Жакшынакай үй экен тугандар. Эми короосуна чыгып, мен калган маалыматтарды берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Эми эмне маалымат? Бул жакта үйдүн шыктарында жатканы. Кошуна болгон чек ара. Эгер так, да бир аз жер кошулам десеңиздер, бул үй тарапта кошунан деле жери мындайынан бөлүнүп сатып алсаңыздар деле болот экен тугандар.
Андан ары бул жакта мынакей отопление котел жайгашкан бөлмө. Паровой отопление, көмүр менен жылыткан котел жана электр энергиясы менен жылыткан тендер менен үйдү жылытып атат. Фундамент мынакей орто бийиктикте. Не маалыматтагы туугандар. Бираз жер жемчегиңе жер. Мына ушундай. Бул үйдүн баасы 37 000 доллар сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Зонокко сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Жана достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.